Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде мындай дейді: Қала Наби саллаллаху алейхи вассалам: "Саласу нафарин юзиллихумуллаху тахта зилли аршихи яума ла зилла илля зиллух. Ал-мутаваддиу фил макарих, вал маши илал масаджид, фил зулами ва мут'имул жайи." Үч түрдүү адам бар дейді. Аллах Таала ошол адамдарға өзүнүн арш саясынын астыдан сая берет. Арш саясы да саялантырат үч түрдүү адамға. Ла зилла илля зиллуху, бир гана Аллах Тааланын ошол арш саясы гана болгон күн болот. Ошол кыямат күнүндө күн махшар болуп эл чогулган учурда күн ушундай жакындайт экен, эң жакыны найза боюнча жакындап келет экен. 2 метрге чейин жакындап келет дейт. Ошондо ар ким өзүнүн териге батат да. Кээ бири кызыл ашыкка чейин, тизеге чейин, кээ бири ошол оозуна чейин терине көмүлүп батып кала турган учурда. Ошол учурда бир гана Аллах Тааланын саясы болот, арш саясы. Ошондо гана кимдер ошол саянын астына кирет, ошолорду айтып атат пайгамбарыбыз. Биринчиси ал-мутаваддиу фил макарихи. Макарих деп кыйынчылык учурларда, кыйын абалдарда толук дарат алган адам. Мисалы, күн суук болот го. Күн суукта биз эмне кылабыз? Үшүгөндөн бат алып, кээ бир жерлерибизге суу жетпей калышы дагы мүмкүн да. Ошондой учурларда толук шашпастан зикир кылып, бисмилла айтып, ар бир айтыла турган сөздөрдү айтып, ыхлас менен дарат ала турган болсо, ошол дарат алуучу ошол саяда болот экен. Экинчиси вал маши илал масаджид. Дайым мечитке каттаган адам. Дайым ошол 5 вакыт намазында мечитке такай каттап тура турган болсо, ошол адам дагы Аллах Тааланын арш саясы астында болот экен. Ошол фил-зулами дейт, караңгыда. Эми караңгы качан болот десек, караңгы эртең менен баамдат намазы, анан куптан намазы да. Ошол эки учур намазда дайым мечитке каттаган адамга дагы Аллах Тааланын арш саясы астыдан сая болот экен. Үчүнчүсү ва мут'имул жайи. Ач адамды тамак берген адам, ач адамдын курсагына тойгозгон адам дагы Аллах Тааланын арш саясы астында болот экен. Ва кыйла ли Ибрахим алейхиссалам ли айи шайин иттахадакаллаху халилан. Бардыгыбыз билебиз, Ибрахим алейхиссалам пайгамбар, аласы Юсуф, Исхак алейхиссаламдар. Ошол Ибрахим алейхиссаламды Ибрахим халилуллах деп айтылат. Мухаммад расулуллах, Муса каламуллах, Иса рухуллах деп айтылат го. Ибрахим халилуллах деп, Алланын досу деп айтылат. Эми ошондо Ибрахим алейхиссаламга суроо берилиптир да. Ибрахим алейхиссаламга сизди кайсы нерсе үчүн Аллах Таала сизди халил кылып, дос кылып алды деген суроо болгондо, ошентип айтылганда, Ибрахим алейхиссалам кал би саласати ашьяа. 3 нерсе үчүн Аллах Таала мени дос кылып алды дейт. Ихтарту амраллахи таала ала амри гайрихи. Мен Аллах Тааланын буйругуну, Аллах Тааланын ишини Аллах Тааланын ишиден башка иштерден жогору койдум дейт. Демек, биз иш кылып атабызбы, башка жумуш кылып атабызбы, кандай болбосун, Аллах Тааланын өкүмү болуп калган болсо, биз ошону алдыга коюшубуз керек экен да. Намаз учуру болуп калышы мүмкүн, дагы башка бир учур болуп калсын, кандай болбосун, Алланын өкүмүдөн башкалардан жогору кое турган болсо, ошондо өзүбүзгө пайда болот экен. Экинчиси ва махтамамту бима такаффалаллаху ли бихи. Аллах Таала мага кепилдик болгон нерселерге мен эч качан кайгырган эмесмин дейт.
Аллах Таала биздин небизге кепилдик болду? Аллах Таала биздин рызкыбызга кепилдик болгон. Вама мин даббатин фил арди, жер бетинде кандай бир жандык болбосун, анын рызкысы Аллах Таалага дейт. Аллах Таала биздин рызкыбызды чечип, жазып бүтүрүп койгон. Биз канчалык аракет кылбайлык, андан ашыра албайбыз. Болбосо мына өзүбүз тажрыйбада көрөйлүк. Аллах Таала рызкыны бизге чечип койгон да. Эки соодагер мисалы бир эле жанаша контейнерде бирөөсү экөө бирдей товар сатсын мисалы. Бирөөсүндө соода болот, бирөөсүндө болбойт. Анысы отура берет, кечкече укташы мүмкүн. Беркиде соодасы боло берет. Экөөнүн товары дагы, алган жери дагы, саткан баасы дагы бирдей боло берет. Рызкы деген ушундай болот. Бирок Аллах Таала менин рызкымды кепилдикке алган деп жатпаш керек, аракет кылыш керек, себептерини аткарыш керек да бирок. Үчүнчүсү вама таашшайту вама тагаддайту илля ма'ад-дайфи. Мен такыр өзүм жалгыз тамактанган эмесмин. Эрте менен тамактанамбы же кечкиби же түшкүбү айырмасы жок. Мен дайым конок менен бирге чогуу тамактанганмын деп. Демек дайым өзү жалгыз тамактанбастан бирөөдү кошуп алып, ошону менен чогуу ошого тамагын берип, жедирип, ичирип, анан тамактанган экен. Ошол үч нерсе үчүн Аллах Таала мени дос кылып алды дейт. Азыр биздин баяныбыз ошол үч нерсе жөнүндө болуп атат эле. Мен дагы бир оюма бир хикая эсиме келип кетти. Ошол үч адамдын хикаясы. Бул окуя мынандай болот башталышы. Бир алым адам ушундай бир чоң бийик дөңдө, бийик адыр элге көрүнүп турган жерде, ошол жерде мечиттин ичинде балдарга сабак берет экен да. Ошол айланасындагы үйлөрдө жашаган адамдардын балдарына сабак берип, ошол айылдын имамчылыгын кылып, ошол айылга имам болуп, ошолор менен чогуу жашайт экен да. Бирок ошол балдарга сабак берип отуруп, ошол адам имам дайым сабагынын ортосунда койчуман утуп кетти деген сөздү айтат экен да. Койчуман утуп кетти деп коет экен. Ар бир сабагындачы. Анан бир шагирти сурайт экен да. Устаз, сиз дайым ошо сабактын ортосунда ушул сөздү айтасыз. Койчуман утуп кетти деп коесуз. Бул сөзүңүздө кандай сыр бар? Бунун сыры эмнеде деп сураса, устаз анан макул сурап калдыңар, буну айтып берейин деп анан өзүнүн башынан өткөн окуясыны айтып берет. Мен шеригим менен ошол илим алып жүргөн, талап илим болуп жүргөн кезимде бир күн асыр намаз окуганы бир мечитке барып калдык дейт. Барып калып, дарат алып атсак, бир койчуман келди дагы. Асыр намаз окуйсуңарбы деди эле. Ооба, асыр намаз окуйбуз десек, токтоп тургула, мен дагы дарат алып алайын, чогуу жамаат болуп окуйбуз деп суранды. Анан биз күтүп турдук, дарат алып келди, анан асыр намазыны окудук дейт. Асыр намазыны окуп бүткөндөн кийин жанагы койчуман эми чогуу асыр намазды окудук, ар бирибиз өз-өзүнчө дуа кылайлык. Сен дуа кылсаң, биз экөөбүз артыңдан амин деп айтып турайлык. Бирок ар бири дуа кылсын деп койчуман суранат дейт. Мен дуа кылдым дейт. Я Алла, ушундай бир бийик элге көрүнгөн жерде мечит болсо, ошо мечитте имамчылык кылып, ошо жердин элине сабак берсем деп дуа кылдым. Досум менен койчуман амин деп турду дейт. Досум дуа кылды дейт. Я Алла, мага ушундай бир байлык берсең, ошо берген байлыгыңды мен муктаждарга сарптасам, бечараларга сарптап, ошолордун муктажчылыгыны аткарсам деп дуа кылды. Мени менен койчуман дагы амин деп турдук. Койчуман дуа кылды дейт. Я Алла, сен өзүң менден разы бол деп дуа кылды дейт. Биз досум экөөбүз амин деп турганбыз дейт. Ошону менен биз тарап кеттик дейт. Мына убакыт өттү, талабалык мезгил бүттү, окуубузду окудук. Азыр эми мына ошол учурда дуа кылган дуабыз кабыл болгон экен.
мен азыр мына ушу мечитте дуа кылганымдай имамчылык кыламын элге, балдарга сабак берем, ушинтип өзүмдүн жашоомду өткөрүп атам. Досум дагы ошодон кийин байыды, азыр элдердин муктажчылыгын аткарып, бейбечерелерге жардамын берип жүрөт. Бирок койчуманды билбейбиз каякта экен, бирок ал утуп кетти дейт. Кандай утуп кетти десе, себеби биз экөөбүз дуа кылдык, дуаларыбыздын кабыл болгондугу ошол жерде анык болгон экен. Максатыбызга жеттик, тилеген тилегибизге жеттик. Бирок биздин ушул кылып аткан амалдарыбыз Аллах Тааланын алдында кабыл болду, болбой жатабы? Бул жагы белгисиз дейт да. Балдарга сабак берип атабыз, элдин кызматында болуп атабыз, бирок ушул амалдарыбыз Алланын алдында кабылбы, кабыл эмеспи, бул белгисиз. Досум дагы байлыгыдан берип атат, бейбечерелерге жардам кылып атат, анын дагы кылып аткан жакшылыгы Алланын алдында кабылбы, кабыл эмеспи, белгисиз. Бирок койчунун кылган тилеги ошол жерде кабыл болгондугу анык, Аллах Тааландан разы болгон инсан болду дейт. Ошон үчүн койчуман утуп кетти деп айтамын дейт. Бул дүйнөдөгү жакшылык, бул дүйнөдөгү берилген неаматтар бул вактынчалык да. Бирок ошол берилген неаматтардын эң жакшысы өзү Аллах Тааланын бизге берген иманы. Бул биз үчүн өтө чоң бир жакшылык болот. Ошол иманыбызда бекем болойлук. Ошол иманыбызда бекем болушту Аллахтан сурайлык. Ошого биз дайым өзүбүз намазыбызда дагы Фатиха сүрөсүндө дайым окуп келебиз го. Эхдинас сиротал мустаким деп. Бул дуа дайымы? Бизди туура жолго баштагын деп намазда окуйбуз го Фатиха сүрөсүндө. Бул дегени бизди туура жолго, хидаяттагын туура жолго салгын дейт. Бирок биз туура жолдобуз. Алхамдулилла, мусулманбыз. Иманыбыз бар, ибадатыбыз бар. Бул дегени бизди ошол туура жолдо дайым бекем кыл деп дуа кылгандын мааниси да. Ошон үчүн урматтуу жамаат, бул дүйнөдөгү берилген неамат, иманыбызды бекем кармап, ошону менен берилген, чогуу эле берилген бул дүйнөдөгү байлыктарыбызды туура жолго пайдаланайлык. Бул дүйнөдөгү берилген эң жакшы жакшылык бул иман жана берилген адал ырыскы. Акыреттеги берилген дагы бир эки эң чоң жакшылык бар. Анын бирөөсү бейишке кириштик болот. Андан дагы жакшыраагы Аллах Тааланын разы болуштугу да. Аллах Таалам бардыгыбыздын ушул ороз айында кылган ибадаттарыбызды, туткан орозолорубузду кабыл кылсын. Жүзүбүздү жарык кылсын. Эч качан пайгамбарыбыздын алдында жүзүбүздү жер каратпасын. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin. Bi rahmatike ya erhamer rahimin.